Эми жаңа каптамадагы биздин дагы эфирибиз уламчада, достор, билесиздер, ар бир кесип ардактуу, ар бир кесип өзүнө тиешелүү бир оорчулуктары жана ошол эмгектен алган баар таба алат, билесиздер. Жана баар тапкан адам өзүн сүйүктүү ишин аткарганда гана жашоодан рахат алып, башка адамдарга дагы тегерегине дагы керектүү бир жакшы маанайды тартуулап, өз ишинен коомчулукка дагы пайдасын таратат. Биз ушул теманы утурлай, бүгүн биз алдык конок катары сиздер үчүн Касымбеков Байысбек агабызды чакырганбыз, Улуттук статистикалык комитетинин төрагасынын орун басары. Азыр биздерге ошо агайыбыз эң көп изделүүдөгү жана эң көп уюшулуп жаткан кесиптер тууралуу кененирээк айтып бермекчи. Статистикага көз чаптырабыз. Келиңиз агай. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Бүгүн иш күнүңүз бир аз да болсо өзгөчө башталды деп ишенип турабыз агай. Себеби дегенде бүгүн биз ушу теле аркылуу жалпы кыргызстандыктарга кесиптер боюнча статистиканы айтып берели. Бул жака экинчи камерага жалпыбыз экөөбүз кошулуп туруп кыргызстандыктарга салам жолдоп койбойлу. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биз дагы силерге салам жолдойбуз. Өз ордуңузду ээлеңиз агай. Эми шашпай маектешели сиз менен. Дагы бир рет кош келиңиз. Рахмат. Бүгүнкү таңыңыз кандай, жакшы башталдыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Алгач биздин студиядан башталса керек. Бүгүнкүбүз ушундай болуп атат. Бүгүн биз негизи кесиптер тууралуу кеп кылып атабыз. Жана бизди кызыктырган суроо негизи кесиптердин саны абдан көп эмеспи, бирок ошол эле учурда айрым инсандар, мисалы, кесип тандоодо көп ойлонуп калышат. Мисалы, алардын катарында биз жаңы гана көрдүк набайчы тууралуу. Азыркы учурда кайсы кесиптер Кыргызстанда аздык кылып жатат? Кайсы кесипти биздин жаштар аз тандап жатат? Рахмат. Сиз туура айтасыз, кызым. Өзү мындай карап көргөндө 2000ден ашык кесип бар да. 2000ден ашык Кыргызстанда. Бирок биз алардын баардыгын мындай карап турганда эл чарбасына керектүү, экономиканын тармактарына керектүү кесиптерди туура ориентация кылбай, туура багыт бербестен бизде азыр баары эле пайдалуу жерди гана көздөп калышты да. Пайдалуу жерди көздөгөндө бул негизи баягы атаандаштык пайда болуп, кайра эле өздөрү четке сүрүлүп чыгып калып аткандай болуп атат да. Мисалы, азыр жаштардын баары эле кимди сурасаң деле экономист болом, юрист болом. Экономисттердин ичинен дагы статистик болоюн деп айткан эч кимиси жок. Баары эле каржы жагында, баары эле банк жагында, баары эле менеджмент жагында, же кызмат көрсөтүү жагында көрсө ал жакта көбүрөөк төлөйт окшойт. Айлык акылары көп болгон үчүн баардыгы ошого умтулушат экен да. Чындыгын айтканда кесиптин баардыгы ардактуу. Кесиптин баары баалуу. Бирок биздин өлкөбүзгө экономиканын тармагына керектүү болгон багытка туура багыт берүү бул негизги биздин баарыбыздын милдетибиз. Ошон үчүн азыр Кыргызстанда 50ден ашык жогорку окуу жайлары бар. 50ден ашык жогорку окуу жайдын жарымысынан көбү жанагы мен айткан өтө престижный деген багытта кесип беришет да. Менин оюмча мурда мына биз окуп жүргөндө 9 эле жогорку окуу жайы болчу эле. Ошол эле бардык Кыргызстанды баары камтычу. Ошол Кыргызстанды бардыгын камсыз кылып турчу. Азыр андай болбой калды. Азыр юрист менен экономисттерге өтө көп басым жасап атат. Айткандай юристтердин ичинен дагы жөнөкөй юрист болгусу жок. Ошол юридикалык факультети бүтсө сөзсүз сот болуш керек же прокурор болуш керек. Жөнөкөй барып бир мал урдагандык кармайын, милиция болоюн дегени жок. Анан ошон үчүн мына азыр Кыргызстанда 100ден ашык, мен калп айтпасам 110го жакын кесипчилик лицейлер бар. Мына орто кесиптеги. Мына ошолордун баардыгын жөнөкөй Кыргызстанга керектүү жумушчу катмарын даярдаганга багытташ керек болот да. Мисалы, азыр эмне керек? Азыр жөнөкөй курулушта жакшы сапаттуу курулушчу болуш үчүн жана кыш коюучу керек, жакшы сапаттуу ширетүүчү керек. Аларга жакшы смета түзөткөн сметчиктери керек, жанагы эмелерин. Андан башка
жакшы эгер кызмат көрсөтөм десең, тигүүчүнүн жакшы мастерлери керек, чыгаан тигүүчү керек, чыгаан дизайнерлер керек, чыгаан чач тараш керек, чыгаан өтүкчү да керек да. Биз азыр бүт баягы тапкан ташыганыбыз, кийген кийимибиздин баардыгы четтен келип атат. Айым үчүн биз өзүбүз өндүрүп, өзүбүз чыгарып, өзүбүз тигип, өзүбүз өткөрөбүз. Ошон үчүн жана орто кесипчилик техникалык окуу жайларынын көбүн ошондой жака багытташыбыз керек болот. Анын үстүнө дагы умут электи айтып коеюн. Мына азыр көчмөндөр оюну болот бизде экинчи жолу. Мына ушуга карата дагы менин оюм бар. Мисалы, илгери биздин ата-бабалар мүнүшкөр дегенди дайындачу. Мүнүшкөрлөр бар да, жанагы ата-бабадан калган. Мына азыр туп-тура ушул керек болуп атат да, мүнүшкөр. Ушул эле ат чабышка саяпкер керек, мисалы. Мына ушуларды дайындаса болбойбу дейм да. Ушундай багытта ишти алып барыш керек деп атам да. Мына статистиканы эмне үчүн катышат? Бизде чынын айтканда айлык акы азыраак. Анын үстүнө эч кандай баягы өтө орой айтканда сол чөнтөккө сала турган акча жок да. Нагыз маңдай терим менен тапкан айлык акың. Ошон үчүн келишпейт го дейм да. Бирок статистика Кудай буйруса, мына быйыл ушул айдын аягында туп-туура 90 жыл болот. Юбилей болот. Жакын арада биз ага катуу даярданып атабыз. Жакын арада биз ачык эшик жарыялап, баардыгын чакырабыз. Буну жылына 2 жолу өткөрөбүз муну. Статистика деген бул ошол экономика багытындагы баардык экономисттердин бул башаты. Жыйынтыгын чыга турчу. Башаты. Статистик болгон адам, статистиканы өткөн адам, статистика школасын мектебин өткөн адам, бул сөзсүз түрдө баардык экономиканын баардык тармагына иштеп кете ала турган адис да. Статистика жөн эле бул цифраларды эле мындай фиксировать этип коюп эле, анан ошол боюнча баланча жерде түгүнчө төрөлдү, тигил мал тигиндей болду, калкыбыздын саны мындай өстү эмес, анын толгон токой түйшүктүү эсептери болот. Ошонун баарын эсептеш үчүн, ошонун баарын үйрөнүш үчүн статистик болуш керек. Мисалы, статистиканын эмнеси жакшы? Статистика болбосо, башка экономика эч кандай жылбайт. Статистиканын негизинде гана Кыргызстандын социалдык экономикалык багытын таганыктап, багыттап жүрүп отурабыз. Ошон үчүн статистика бул өтө маанилүү, өтө түйшүктүү. Айтылуу служебный роман кинотасмасындагы кинотасманын негизги каармандары дагы ошол окуянын бардыгы ошол статистикалык статист болуп иштеген эмгек жамаатында болуп жүрсө керек да, жаңылышпасам. Албетте да. Эми бизде чындыгын айтканда мындай карап көрсөк, ушул жанагы багытты туура бериш керек го деген гана ойдомун да. Багытты туура бериш керек. Туура айтасыз. Ал эми дагы бир көпчүлүктү кызыктырган суроо бар. Негизи, мисалы, адам баласы кесипти тандап жатканда, негизи бул адам баласынын жашоосу, келечеги кандай болот? Бул кесиптен көз карандыбы же адамдын өзүнөн көз карандыбы? Бул эми кесиптен көз каранды эмес, адамдын өзүнөн көз каранды болуш керек. Менин оюмча, адам канчалык өзүнүн алдына максат коюп, ошону ишке ашырам десе, кесиптин баардыгын багынтып алса болот. Ошого жараша өзүнүн жашоо турмуш тиричилигин дагы ордуна коюп алса болот. Адам баарына жетишсе болот, жетишкенге аракет кылыш керек да, алдына максат коюш керек. Байсбек ага, эми соңку суроо катары сизге сурай турчу сурообуз мындай да. Сиз статистикада көп жыл менен эмгектенип жатпайсызбы? Ушул даңгыр жолдо, ушул кесипте сизге бирөөнүн бир айтыбы боюнча тандап калдыңызбы же жүрөк теңтеп келип калдыңызбы ушул кесипке? Сиз жеке өзүңүз. Бул кесип деген өзү жакшы кесип да. Мисалы, башка экономика тармагынын башка чөйрөлөрүндө иштеген адамдар 4-5 жыл, 6 жыл ашып кетсе, 10 жылдан кийин баары алмашып кете беришет. Башка кесип тандап кетет же башка ишке которулуп кетет. Сиздин иш жатканыңыз канча жыл болду? Статистикада келген адам
айлығы аз болса дагы фанатично иштеп өмір бойы иштегендер бар, эч жака чыкпастан. Орточо эмгек стажы 15-16 жыл болуп эсептелет статистика. Менин келгениме 19 жыл болду. 19 жылдан бери статистикадамын. Башка чөйрөлөргө чакырса дагы кеткеним жок. Рахмат агай. Рахмат 19 жылдан бери дейт. Мына негедир ушу сиздерде болгон адамдарда негизи өлкөнүн, ар бир өлкөнүн түркүгү болуп эсептелет экен да. Бул биз сиз айткандай айтылуу юрист же бизнесмен же башка кесиптер эмес, дал ушул фанатикалык түрдө берилип жан дүйнөсү менен 20 жылдан 30 жылдан ашуун бир жумушка таң эрте 7ден кечки саат 6га чейин иштеп анан өзүнүн баягы эмгегин тартуулаган адамдар үчүн. Туура, чоң рахмат сизге. Биз дагы барыбыз рахмат сизге.